Жалалуддин Руми Балхи bir жамаат bir үңкүргө кирип калып, үңкүрдү ары бери басса бутун астына bir таштар урунат экен. Таштар урунганда ошонун ичине bir даанышман акылдуу сайттыр. Бутуңардын астындагы таштан алсаңар да өкүнөсүңөр, албасаңар да өкүнөсүңөр дептир. Деген ошол жамааттын ичинен канчасы алсак да өкүнсөк, албасак да өкүнсөк, алып туруп өкүнөйүн дептир. Алып туруп өкүнөйүнчү ушул нерсе эмне болсо да дептир. Канчасы айтыптыр, алсам да өкүнсөм, албасам да өкүнсөм, албай эле өкүнбөймүн деп албай коюптур. Анан жанагы жамаат караңгы үңкүрдөн сыртка чыгат экен. Сыртка чыккандан кийин жанагы бутун астына урулган ташты алып чыкканда караса ушундай кымбат баалуу таш экен. Ташты көргөн ушунчалык өкүнүптүр, эмне үчүн ушундан көбүрөөк алып чыкпадым деп өкүнүптүр алгандар. Албагандар дагы өкүнүптүр. Жок деген ошо бир ташты алып чыкпай белем деп өкүнүптүр. Бул дүйнө менен акыреттин мисалы ушундай дейт. Жанагы Жалалуддин Руми деген ойлой асат. Бул дүйнөдө ушундай дейт да, жакшылык кылсаң да өкүнөсүң, жакшылык кылбасаң ого беш бетер өкүнөсүң. Жакшылык кылганда ушундай Алла Тааланын жамалын көрүп, Алланын бейиш багын көргөн учурда ушундай бир тууганым бар эле, ошо жардам берип койсом болот эле го деп өкүнөт экенсиң. Кошунам мага муктаж, ошого жардам берип койсом болот эле го деп. Канчасына жардам бердим, бир-экөөнө жардам бербей койдум. Карысын кечип койсом болот эле, кечпей койдум деп өкүнөт экен да. А жакшылык кылган адамчы, жакшылык кылган инсандарга берилген соопту көргөн ушунчалык өкүнөт дейт.